Арендаға машина деп көптен бері тартып эле келем, Достор, ассаламу алейкум. Арендаға машиналар бар. Easy Drive таксопаркында машиналар калбай калган эле. Мынакей, машиналар азыр пайда болуп калыптыр. Кимде-ким арендаға машина издегендер болсо, келип көрүп алсаңар болот. Эконом класс, комфорт плюс машиналары учурда бар экен. Сразу эле айталы, Дубинская 71-12 телефон номер коюп койдум. Эгерде кимдин комментарийси болгон болсо, депозит бар. Комментарий жок болгон болсо, депозит жок. Служба безопасности текшерет, карап туруп депозит бар же жок деп айтат. Эми ал комментарийге жараша. Мага окшогон камералер бар экен да. Комфорт плюскачы, комфортко дагы бар экен. Бааларын айталы, комфортко камералер 2019 жылкылар 2,5 миңден экен. Эконом болсо 19 жылкылар 1400дөн. Солярис, Polo, Rio'лор 20-21лер болсо 1600 рубльдан. Комфортко дагы эмне машиналар бар? Эмгранттар бар, Optima'лар бар, ошо-окшогон башка машиналар бар. Баалары 2200-2100дөн башталат экен. Tigo 4төр бар экен, 2100 экен аларчы. Комфорт плюска K5, Optima, камералер бар. Баалары Optima'лардыкын айталычы, Optima'ныкы 2700дөн, K5-дагы 2700дөн, Camry болгон болсо 2700, бардыгы эле 2700 экен. Жак бар экен, жактар 2300дөн. Комфорт плюска Черетиго семдер 2700дөн. Зона классар, машина барбы жокпу сурап келе бересиңер. Адреси экранда жазылуу, телефон номерлери экранда жазылуу. Бир тактап туруп келип алып келесиңер. Эртең менен келсеңер, машина болот да. Көп абеттен кийин тандап кетип калат. Анан бардык машиналардын страховкалары бар. Бұрын страховкалары жок эле го. Азыр бардыгына страховка алып койгон. Ошол кимге машина керек болсо келип көрүп алып кетсеңер болот. Аэропорт деп Домодедово. Биринчи эле заказды аэропортко алып келип калдык. 41 минутада 2100 дейт го. Деске кресло менен. Сразу гибкиди жандырайлычы. Аэропорттон гибки жандырып кетпесең кыйын да. Любой эле аэропорттон негизичи. И вот тирик. Чыкпай калды дейм чыкты. Эффективный гибки деген көрүнбөй калса. У вас слишком низкий баланс дейт. Негизи любой аэропорттон гибки жандырам мен. Кээде ошентип отуруп, гибки жандырып отуруп бир заказ жакпай калабы, пропуск этесиң, нормальраак алып кетейин дейсиң да, экинчиси жакпай калабы, пропуск этесиң. Үчүнчүсү вообще жакпай калат, же Долгопрудныйга, же Лобняга, же Химкиге берет. Айла жок атмена каласың да. Анан эмне кылат, өчүрүптөн чыгарып салат. Берсе берет, бербесе жок, ошойдон центрге пустой түшүп кетесиң. Заказ тандайм деп атып. Ай, жанагы заказды алып өрбөй. Мына жака барып өрбөй. Мына эми пустой кеттим де. Бала ошондой силерде дагы болуп калат менде дагы. Айла жок үчүнчүсүн аласың да, жанагын алсам болмок экен өзүмчө. Тырышпай депчи. Бүгүн иштейличи, бүгүн канча сооп калды. Бүгүн өзүмчө кат иштейм деп атам. Жеңилмин го, өзүмчө иштеген сайын иштегим келип эле. 5-март дейт. Саат 1-ден 40 өттү. Биринчи заказды баштагача 1-ден 40 өттү. 1-де чыгыппыз. Конечно, түнкү саат 1-ге чейин иштейбиз. Же 2-ге чейин. Кеттик анда. Родной моим не болду? Чыга албай калды го такси. Акчасы өтүп кетти. Времясы. Сим-сим, открой. Экинчи сим-сим открой. Чыгар. Ач эми. Кече бензин койбой калдым эле, бүгүн бензин коюп коюнчу чыгып туруп. Өткөндө 120 сомго бензин койсом, күлүшөт, 120 сомго бензин коесуң. Азыр бар 17 сомго бензин коюп коеюн десең. Карызга баттым деп, канча азап тарттым деп, кайгырба канча жол максатсыз бастым деп, эми да кеч эмес, эр кичүү кез эмес, эсендик болсунчу кабылгын кез эмес. Кемчилик менде бар, кемчилик сенде бар, кемибей досум деп, кепилдик кимде бар, кеми тусканда да башталды салмага, кайрылып жас келет, көңүлгө кайрада, кайрылып жас келет, көңүлгө кайрада. Домодедоводан нормальный заказ берди. Бирок комфорт менен ичип кеттим да. Плюс менен көп күтүп калам деп, комфорт жандырып жүрдүм эле 1 саат 20 мүнөттө 3100гө. Шайрекке жакыныраак жерге келип калдым. Шереметовогачы. Не кылсам экен? Шайрекке айда берсекпи?
Жана кызык болбоду. Зотко биринчи жолу кирдим да менчи. Анабы 26 мүнөт дейт, барбайм. Домодедовдо парковка ачылып калган, а? Мен кире электим да көптөн бери ошо Домодедовго барбайм деле өзүчө. Анан бир кирип көрөйүнчү деп кирсем, тез эле заказ берди. Бирок комфорт өчүрүп койгон эмес экен. Комфорт 15 мүнөт плюс 30 мүнөт көрсөттү. Заказ берди, бир 10 мүнөттө. Жылып кетип атсам, мен мындай кылып тартып алдым да. Коюп койройнчу кандай чыгат экен, мындан да караймын. Ошонун ичинде таксини сүзүп алыптыр, Ким виноват болуп калат эми? Таксиби же бергиби, кандай болуп калат? Бечара такси дагы ал жерден заказ алам деп туруп кирген да. Заказ албай эле наркын сүзүп чыгып атат. Жок жерденчи. Видеосын коюп коюң көрсөңөр. Ва, жетим, мына жерде сүзүп кетиптир го, мына ары. Парковканын ичинде. Ва. Айрып эле кетип турган. Жакшына бир история тартайын десең. Эми Домодедовдо парковканын ичинде сүзүшүп кетиптир го, Так, Шарикке барайын десем 25 мүнөт дейт. Жаман жолдор менен. Андан көрө центрге эле түшүп кете берели. Паджалан басып койдум. Заказ берсе берет. Бербесе секин көрөбүз дагы. Не болот, не болбойт дегендей. Белес парк менен иштеп атабыз. Туугандар, Белес парк, парктын комиссиясы 1% ишеничтүү. Жакшы парк. Электроник полис алсаңар болот, документтер жасап берет таксиге. Эмне документ керек болсо. Офис бар дегендей. Путевой произвели 2-ге бара бересиңер. Нарак бирок жардам берет, диспетчерлер бар. Парктын проценти 1%. Турдой договор жок, ошо парковый самозанят болуп кошулуп иштесеңер болот дегендей. Кеттик энди. Все добро, стени. Ленинградский вокзалга келип калдык да. Ленинградский. Так, саат 5 болуп калыптыр. 44 мүнөттө келдим да 1637ге дейт. Пайжалан менен келдим. Центрге басып койгонмун. Почти МКаттын боюнан берди. Жанагы Тоо көпүрдүн жактан түшүп келдим да. Заказ бербейт, Кой жигарды деп атып. Центрге пайжалан басып койсом, Ленинградский вокзалга берди. Саат 5 болду. 1 сааттан кийин оз ачар буюрса. Секин чайхана жака айдай берели. Ана мен немени байкадым де. Роснефтен заправка кылчу элем. 95 пульсарын койчу элем. Обычный да 95 койбойм. Анан Извините, вы свободны? Нет. Бош эмесмин да. Куда деп, Бунаякадыр. Өлкөсүн. Тебойлдан койчу элем, анда 95 пульсун койчу элем да. Анан кечегиде заправкам кызыл жанып калды. Татнефть чыгып калды. Татнефттен 95-ин куйсам, машина ушундай жеңилдеп калды. Мага билинди да. Кадимгидей жеңилдеп калды. Ох, нормально дедим. Андан кийин дагы Лукойлдан куйдум, 95 эктозун куйдум. Машина кадимгидей жеңилдеп калды. Дедим, Татнефть менен Лукойл нормально окшойт деп койдум. Роснефть менен Тебойл чата анча эмес экен деп койдум өзүмчө. Не заправка жакшы, ким билет, ушу эко жакшыбы? Татнефть менен Лукойл. Эконон эле калат, ошо машина жеңилдеп, айдаган сайын келип, газ тепкен сайын нын тет го. Бензинден разница берет экен да. Ана 95-ин пульсарын куйсам дагы ончолук разница бербейт элем. О, Татнефттин 95-ин нормально экен. Лукойлдун 95 эктосун нормально экен. Заправка боюнча жазып калгач, мына аяштар не болду? Кетиптир. Кайга барасың деп сурап койгон да. Ооз ачып чыгып, тамактанып, Аклейкага келдик. Айли самсадан самса жедик да, анан бул жерге жакын, Аклейкачы. Но мес сатылат экен да. 04 404. Ох, дейт. Өзүбүздүн, үкаларыбыздын машинасы. Тонировкасы бар эле сыйрып коюптур. Алсаңар тонировкасын басып берет. Не жердечи. 99-жылкы 24 эшка. Алам дегендер болсо, Волжский бульвар 1 корпус 1ге келе бересиңер. Өзүбүздүн мына Аклейкада иштеген мастер балдардыкы. Баасын 350 миң атат. Азыр Инстаграмга чыгарам, YouTubeга чыгарбайм.
Instagram'a buyursa video tartabыз 350 миң деп 2-4 бензин. Чатам, машина айдайм дегендер, Москвада кыргыз номер айдайм дегендер келе бересиңер. Анан аклейка боюнча ушул жерде. Южно-Портой 30Б'дагы аклейка ушул жакка көчүп келген. Волжский бульвар 1 корпус бирде. Любой түр, тонировка, аклейка, расклейка, таксиге даярдаш керек, госполоса, Яндекс бренд бардыгы бар. Жылуу жерде 5-этажга чыгасыңар, эшикте жазылуу болот 5-3 дегенчи, 5-3 деген эшикке кире бересиңер. Аклейка боюнча. Сейретип, чаптатып, тонировка, фарга броин, алдына, аркага черный броин бардыгы бар. Мына лимон свет, но эң арзан бул таксинин пленкасы. Анан жакшырагы мына бул, анан лимон свет, матовый свет бардыгы бар. Калсаң ак. Машинаны тартып коелу Инстаграмга сатылат деп. Анда чечке чыгасыз. Kıyналган жүрөгүмдү эми сен эспе жаным, уйкусуз түндөрүмдү арнанган сабагарым. Жол карап өтүгүндөр койнумда сагыныч бар, үзүлбөй сенден күдөр, үмүтүм өчпөй жанар. Жол карап өтүгүндөр койнумда сагыныч бар, үзүлбөй сенден күдөр, үмүтүм өчпөй жанар. Өткөндө ушинтип видеолордо комментарий окуп калып атсам, болот сен курс сүйлөп коет экенсиң, ошон үчүн рейтинг чөт дейт пассажирлергечи. Эми азыр майли давай дедим, кайра айта берем, бир жолу айттым да. Билбейм, нормально айткандай болом. Эми бирөөгө сырттан ошондой көрүнөт экен да, эмне кыл дейсиңер? Болушум ошол болсо эмне кыл дейсиң дейт го. Мен бантип көчөн албайт экесин кыскасын айтканда. 50 минутада 2283-кө келдим. 50 минутада 2283-кө. Шереметованын мына бетине, напротив бетине. Сходняга жетпей, бурулганда эле. Ошол тарапка келип калдык. Арттан да машина келди. Каяка айдайт экен эми. Оны тагып алайлы. Шарикке барайын десем, Шарик кеф жок го бүгүн чота. Негедир. Так, түз чыксам болот экен. Кеф жок. Бүгүн негедир мындай долгий поездка жакшыраак болуп кетти да. Себеп аэропортко бир заказ бардым, аэропорттон кайра бул жака бир долгий берип калды. Анан кайра центрге бир долгий берип калды. Азыр дагы бир берип калды. Ошого эле мындай кичине иш арылып кетти. А так мынчалык иш жок. Мен кече мурда күнү иштеп аттым. Заказ жок, кадимгидей күтүп отурасың да. Бүгүнгүдөй иш жок эркекче. Кадимгидей эле күтүп отуруп, заказ плюста заказ жок. Эми не болуп атат деп өзүнчө эле нерв болуп, кыскасы комфорт жандырып ошондой иш болуп аткан. Бүгүн кичине жылып калыптыр. Красный белый турабы? Жолуп калды да, суу алып алыш керек эле. Бүгүн кичине жылыш бар. Эртең пятницада кичине иш болуп калар. А так билбейм, мен мурда күнү, кече мурда күнү иштей калган жокмун. Күтүп отурасың, кадимгидей эле ошо, кадимгидей деп атам, яман көп айттым го. Терек. Ошондой да. Күнүнө эле мындай боло бербейт. Азыр кефтер өчүп, заказдар арзан дегендей. Мына жерде магнит бар экен, кирип чыгайынчы. Суу алып алсам, оозум кургап калды. Дигер, мына жерге токтоюнчу. Аэропортко барып заказ алдым да. Ке токто жигер, мен аэропорт таблону бир карайын десем, прилеттор бар экен. Нормально дедим. Анан кийин бияка чыгасың сен. Барасам кеп жанып келди. Токта дедим да, 20 мүнөттө уруп бардым. Кипкиди жандырдым. Комфорт өчүп, плюс менен заказ берди, албадым. Экинчи заказ парковкага кирген жокмун. Путилкого берди, албадым. Ярославский шоссеге берди, албадым.
Үчүнчүсү Донецкий деп берди го. Ох, ё дедим, мына Марино тарап чыкчы. Нормально дедим, 1.28 менен. Алып келдим. Так. 47 минутада. Көрүнүп табы. 47 минутада. 47. 3714 рубльга. Мощный кепчанып берди да. Бул жерде мен домоюм Шереметте да. Кайра монтур домойдо басабыз. Бисмилла. Комфорт. Токто мен гибкиде өчүрөйүн жигир. Болбосо бекер эле акча алат. Вай, ёпты. Домоюм жанып калыптыр да. Гибки менен өлүп кетсин эми. Саат 12 болуп калды. 11:30. Бирде чыкканмы, бирге чейин иштейм. Болот ошо 12 саатта. А так бүгүн иш Кудайга шүгүр. Нормально заказдар мени арытып салды. Бирок кээде мындай боло бербейт. Ана менден сурап калат, биринчи жолу таксиге чыгып аттым эле, ана мына эмне кылсам болот дейт. Мен олорго айтам, биринчи жолу таксиге чыгып аткансаң чыкпай эле кой дейм. Зарплатада иштейм, 150 000 айлык алам дейт. Жүрө ошо менен дейм. Ошо менен иштеген жакшы. 150 000 айлык мененчи. Чынбы? Мен кайра эле Шереметова келип калдым де. Не болуп атат бүгүн, мен аэропортторго эле каттапчы. 40 минутада 1740 Саат 1-ден 9 өтүп калды. Болду эмсе кийин домойго заказ берсе, үй жака кетели. Чыкканыбызга 12 саат болду, буюрса. Ровно 12 саат болду. 1-де чыккан элек. Үйгө барышта да 1 саат, 1,5 саат болот, ага чейин заказ алып барабыз да. Шереметова терминал С. Кеф жок, бирокчу кеф жок. Үйгө келип калдым. Шариктен гибкиди жандырдым, берип калар эми дедим да эми. Коэффициент жок. Карасам жакшы, комфорт менен эле тарс берди го. Айдап кетип атсам, Марино метро тарап коерди, дески кресло менен депчи. Зыңк болду. Таштадым, үйгө айдадым, келип калдым. Саат 2-ден 5 минут өттү. Нормально. 13 саат иштеп коюп. 13 саатта общий айтайынбы? 14.963 дейт. Почти 15 000 уруп коюпбуз. Бирок күндө мындай боло бербейт. Бая эле айттым го. Мисалы кечээ мурдагы вообще иш жок. Бүгүн кичине окшошуп кетти, 13 саатта почти 15 000. Расход не? Расход мисалы аренда болгон болсо 3,5 000 аренда, 2 000 сом бензин кетет. 500 сом чай иштик дегендей. 500 сом супу болду, 1000 сом. Канча болуп кетти ошондой? 3,5, 5,5, 6,5 000 расход. Калганы пайда. Пробегти айтайынбы? Бирок пробег нормально жүрүп коюпмун дей. 380 км жүрүп коюпмун. Эртең май алмаш керек. Май келип калды. Май келип эмес өтүп кетти. 9,5 000 км жүрүп койдум. 8'de алмашым керек эле. Убакыт болот. Убакыт болбой калат. Ошондой болуп атып эле май алмаштырбай калып кет. Эртең мен туруп автобуска барып майды алып туруп алмаштырып салайлы. Ошол бүгүнкү ишинде болду. Сөз түрдө каналга катталып коебуз, достор, туугандар. Ушундай айта албай эле тил көнбөйт, Көбү каналга катталбай көрөт. Катталып койсоңуз, дем күч болот бизгечи. Ошол, салам алейкум, тынч боло, аман болла. Лайк басып, комментарий жазып койсоңуз сүйүнүп калайын. Анан жакшы уктайын дегендей. Жакшы дегиле ишти кылгыла. Салам алейкум.